бүгүн алдыңыздарга Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич эл менен түз баарлашуу, ар бир маселенин жеринде көрүү үчүн астыңыздарга келип отурат. Микрофонго чыкканда өзүңүздөр тааныштырып, анан баягы сурооңорду бири-бирибизди сыйлоо үчүн кыскараак берсеңиздер, анткени суроолор көп болот. Рухсат берсеңиздер. Микрофонго чыкканда атыңыздарды эле айтып, анан айылыңыздарды айтып, анан сразу эле проблемага өткүлө. Мактамай жок, анан ар кайсы сөздөрдү айтып, өзүңүздөрдүн убактыңыздарды биздикин дагы алмай жок. Атыңыздарды айткыла, анан айылыңыздарды айткыла. Мен бул жерге жазып алам. Анан эмне проблема көтөрдүңөр? Бул менде ондогон жылдар бою калат. Мен бул тиешелүү органдардан ошону сурап аламын. Кийин түшүндүңүздөр, Урматтуу президент, Кара Сууга куш келипсиз. Саламатсыңар, бардыңыздар. Мен өзүмдүн көйгөйүм менен келдим эле. Менин фамилиям Мамасыдыкова Бүйсара, атам согуштун ардыгери. Мына 8 жылдан бери мен жеңем менен атаман калган мүктү талашам жасалмады акимет менен. Акам 2002 жылы өтүп кеткен. 2 жолу сизге бардым, бирок кире албадым. Жогорку сотко бардым, бул да жерде чечилген жок. Ошто чечилди, бирок кайра мени сотко беришти, Верховныйга. Анан Кара Суу району 2023 жылы кайра Дүйсөнбиев Асхат деген карады, биздин бирок мага биринчи чечилип кайра туура эмес чечилиптир деп алар жеңем жака чечип койду. Эң акыркы ушу сизге учуроо болду, бирок Алла Таалана ушул жерде учураштык. Менин ушу көйгөйүм, атаман калган мурасымы жакшы карап чечип берүүңүздү мен суранамын сизден. Так, сот барбы залда? Кана билесизби бул иш боюнча? Саламатсыздарбы? Мен сурабайбы? Мен Жогорку соттун төрагасынын орун басары Камчыбеков. Бул боюнча иштер жүрүп жатат, жогорку сотко чейин жеткен. Азыр эми ар бир жүйөңүздү биз жыйындан кийин кабыл алып сизди чечип берүүгө аракет кылайлык. Апа сиздики суроо. Жок, сиз. Мен Суранова Турдукан. 75 жаштамын. Савай айылынан келдим балам. Менин айтайын дегеним, bir туган сиңдин баласын 2 жашынан багып алган элем. Ата энеси өтүп кеткен жок. Şu баланы балдар менен шоктук болду, не болду билбеймин. Ошо наша деп пассава кылып апарып камап койду. Бу бала окуган деле жакшы эмес, армияга ham барган эмес. Ишенгени эч кими жок балам. 4 баласы бар. Балдары баары мектеп жашында. Мына өзүмдү да кайса мен арызданбаймын. Эми Кудайга шүгүр эле жакшымын. Мына 3 балам бар эле, балдарым кетип калды. Мени карай турган ушу 4 баласын караган ошол бала эле. Отун сууман башкама кабар алып сенен суранарым. Şu balaka жеңилдик кылып, şu хатабы мен өлгүчө şu бала эсен турсун. Seni bizge Kuday жеткизди балам. Сага жете албайт элек. Kimге айтышын не болгонун билбеймин. Үй башка, бирок Түшүндүм. Азыр токтоп туруңуз. Мен сизге суроом бар. Бир эле жолу болуп кармалдыбы же? Ооба, бир эле жолу. Bir жолу, биринчи жолу. Себеби bunun үйү hem жок. Үйүнү чалым экөөбүз салып бергенбиз. Азыр токтоп туруңузчу. Канча грамм, канча неме менен кармалды? Граммы, килограмм? Аныгын билбеймин эми. Кана УКМК айтыңызчы. Саламатсыздарбы, урматтуу отурумдун катышчылары, урматтуу президент. Бизде тергөө иштери азыркы күндө жүрүп атыптыр. Буну тастыктап өзүнчө жооп бербейлүү. Тиги берки эже туруп айттыңыз го, канча менен деп? Канча килограмм? 50 грамм? Бирок жөнөтүптүр. Эми бир Кудай билет аны эми. Эки тарап ошентип айта берет. Бир тарап күнөөлөйт, экинчи тарап актанат да, аны чынандыгын көрүшүбүз керек. Эгер 50 грамм болсо, биринчи жолу болсо, анда эгерде мындай менин сотко же тергөөгө кийлигишкенге акым да жок. Мыйзам боюнча кийлигише да албайм. Эгерде соттун өкүмү күчүнө кирип кеткен болсо, анда мага жана ырайым жазсаңар, мен ырайым бергенге укугум бар. Түшүнүктүү, Азыр канчанчы сотто турат немеси? Соту боло элек. Бул элекпи? Тергөө иши жүрүп атат, 21-inde сот, биринчи соту. Биринчи соту 20. Ушул апрелдин 21-inde. Сотко өткөн экен да анда. Сот эми реалдуу түрдө карагыла. Соттун чечими чыккандан кийин ана мага кайрыласыздар. Рахмат болом. Рахмат. Үчүнчү микрофон.
Assalamu alaikum, бүгінгі жиынның қатысушылары. Assalamu alaikum, Садыр Нұрғожаевич. Мен атым Рустам, фамилиям Тойсиев, Алатау айлы өкіметінің Кенжеқұл айынан болам. Садыр Нұрғожаевич, менің кішінекей талабымыз бар, бұл спорт жағатында. Алатау айлы өкіметінде 50.800 халқы бар айлы өкіметімізде бір центральный стадионымыз жоқ екен да. Ошого жергиликтүү кеңештин депутаттарына кайрылганбыз. Алар 2 гектар жер бөлүп берген, токтомду чыгарып берген, токтомду арыз менен кошо тиркеп, бул жерде жүргөн сиздин административдин балдарына тапшырдым. 2 айлык сиздин тапшырмаңыз менен 2 айлык өкмөт биригип, жаңы айлык өкмөт болгондуктан дотациядан жаңы чыккан үчүн бир аз финансы жагынан кыйналып турат. Ошого сизден сурап элек, биз республикалық деңгейде болбосо деле, райондук деңгейде болбосо деле. Сайыл. Кенжеқұл айлы. Кенжеқұл? Кенжеқұл, да. Алатау айлы өкмөтүнүн Кенжеқұл айынан. И ушу айлы өкмөтүнүн деңгээлинде бир стадион куруп берсеңиз деп, бир жаштардын атынан суранар дедик эле да. Республикалык бюджеттенби же өзүңүздүн фондуңузданбы куруп берсеңиз терең ыраазычылык болор элек. Макул, жолун табабыз. Рахмат. Жолун таап куруп беребиз. 4-cü mikrofon. Урматтуу Садыр Нургожоевич, мен атым Жамила, фамилиям Айткулова, Өзгөн районунун Домбулак сельсоветинен келдим. Менин бул көйгөйүм Екатеринбургда биз баламы 14 жыл болду. Кара Суу районунун Жаңарык айылынан, Правда айылынан 5-6 топ болгон хулиган балдар баламы уурдап кетишкен. Ушу малга чейин дайыны жок, мен ушу малга чейин бардык жака жаздым, жогорку кеңешке, УКМКга, сизге дагы кайрылдым 2 жолу, бирок мага айтпастан булар 2023 жылы деланы алдырып, деланы жаап салышкан. Андан мен кайра барып, Россияга барып ишти козгогондо, Россиядан бир баланы камашты алып келип, ал бала менин баламы урдап машинага салып берген. А машинадан урдап кеткен балдар Миманов Илиш деген Жаңарыкта жашайт. Бу баланы 6 айдан бери 6 жылга эле камап койду. Мен бул жерде балам табышмак болуп калды. Мен баламын ушу малга чейин дайынын таппайм. Өлүк менен тириктин арасында жүрөм, пожалуйста. Ички иштер министрлиги барбы? Не болгон окуя бул? Не болгон окуя? Садыр Нургожоевич, бул боюнча тергөө амалдары жүрүп атат. Азыр тапшырмалар берилген. Бала табыла элекпи бул кишинин баласы? Жок, азырынча табыла элек. Кимдер урдап кеткен муну? Ал боюнча бардык тергөө амалдары Каяктан бул? Кыргызстандын ичиненби? Кара Суунун Жаңарык правдасынан. Жаңарыкта болгон. Канча жашта балаңыз? Балам ошондо 19 жаш болчу. Студент болчу, музейге кыргыздардын атын чыгарып музей ачкан, кыргыздарды колдоп жүргөн балам болчу. Версиясын не деп ойлоп атасыңар? Бул боюнча бардык тапшырмалар берилген жана эл аралык розыскаларда жарыяланган. Предварительно азыр версиялар боюнча иштер жүрөт. Тергөө купуялыгын кармап турабыз азыр, Садыр Нургожоевич. А берки урдаган балдар табылдыбы, табыла элекпи? Табыла элек. Табыла элек. 2-3 бала качып жүрөт. Качып жүрөт, розыскада жүрүшөт. Бирок билесиңер, кимдер экен? Предварительно билебиз. Биздин өзүбүздүн эле граждандарбы? Ооба. Иштегилер, катуураак иштегилер. Бул немелерди колдонбойсуңарбы деге? Коопсуз өлкөнүн камераларын. Колдонуп атабыз анда. Түшүнүктүү. Болду, мен көзөмөлүм алам бул өзү. Чоң рахмат. 1-ci mikrofon. Assalamu alaikum, hurmatli Sadır Nurgожоевич, men atım Marat, men Ошо областынан келдим. Биз маселебиз үй, мен жалгыз келген жокмун, бул жакта досум менен келгем. Досум экөөбүздүн биринчи группа көз боюнча инвалидность бар. Мен апам да көздөн биринчи топто, досумдун келинчеги дагы көздөн ооруйт. Бизге үй берүүңүздү өтүнөт элек досум экөөбүз. Сиз менен жолугуп жеке сүйлөшсөк, өтө сонун болот эле. Дагы биздин маселелерибиз өтө көп эле да. Шо, бир жооп берип койсоңуз иншалла. Рахмат жана. Макул. Азамат, кабыл алууга, чогулуштан кийин. 2-ci mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу президент. Саламатсыздарбы жыйындын катышчылары. Мен ушул биринчи суроом. Атыңызды айтыңыз. Зикер Урматбек Омаралиевич, Маады айыл өкмөтү. Muratbek? Урматбек. Урматбек. Маады айыл өкмөтү. Учкун айылынан келип отурамын. 2025 курултайда дагы трибунада чыгып сүйлөгөнмүн. Ошондо биз маселебиз 35 жылдан бери бала бакча курууга жерибиз бар, бирок ушул күнгө чейин курулбай келе жатат. 2 комнат. Илгерки Шийпаңда биздин бала бакчабыз. Аталарыбыздан калган Шийпаңды бала бакча кылабыз. Ал Шийпаңдын фундаменти жерге кирип кеткен. Сириус
балдар өкпе кесел болуп атат. Ал факты менен дагы бар. Былтыр 20 күн дагы жапкан өкпе кесел болуп балдар. Ошондо биздин 35 сот жерибиздин документи бар, проектisi бар. Түткөн, экспертизадан кирген. Карасудан архитектордан да согласование болгон. Ушул күнгө чейин бала бакча салынбай келет. 2025 курултайда дагы сүйлөгөн урматтуу Садыр Нуркожоевич. Болду, мен муну көзөмөлгө алам, жазып койдум. Андан кийин Мадайлы өкмөтүнүн Башбулак деген булагыбыз бар. Мадайлы өкмөтүнө караштуу. Жер булак Мадайлы өкмөтүнө, бирок шаарга өтүп кеткен да. Анын акчасын, ичкен суунун акчасын шаар Горбадакен алат. Ушул баш булагыбызды Мадайлы өкмөтүнүн балансына өткөзүп берүүңүздү суранабыз. Биз тарыхта калат элебиз да, канчалаган соттошту, эч кандай реакция болбоду. Ичкен суу булак өзү Мадайлы өкмөтү, жер Мадайлы өкмөтүнө карайт. Сизден ушуну суранабыз, чечип берүүңүздү. Азыр бир суроо сизге. Айырмасы эмне? Шаарга карайбы же айылга? Шаарга караса, Мадайлы өкмөтүнүн жашоочулары шаарга ичкен суусун пулун акчасын төлөп атпайбы. Мадайлы өкмөтүнүн эмес, балансына эмес. То есть айыл өкмөткө эмес, шаарга түшкөн. Шаарга түшүп атат. Ошол элдин ичкен суусунун акчасы Мадайлы өкмөткө өтсө, Мадайлы территория АТРдин негизинде шаарга кирип кеткен, э? АТРдин негизинде шаар Горбадакен алат. Муну мындай эле чечип койсок болот. Ошол сууга түшкөн акчаны эле ошо Мадайлы өкмөтүнө шаарга эмес, кийин бөлүп берип койсок болот. Булакты өткөрүп отурбай эле. Булак айырмасы кайсы? Шаардын карамагына карайбы, айылга карайбы, же тиги облуска карайбы? Баары бир суу берип атат да элге. Элдин ичкен суусу Мадайлы өкмөткө түштү. Кийинки маселеңизди айтыңыз. Üçüncü mikrofon. Assalamu alaikum, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Түштүк жергесине куш келипсиз. Мен Ош шаарынан келдим. Атым, фамилиям Касымов, атым Жеңишбек. Мен 7 дуандагы армян номерлүү былтыр сиздин жарлыгыңыздан өтпөй калган автомашиналардын ээлеринин атынан сизге кайрылып отурам. Биздин автоунааларыбыз оң жактан сол жака өткөрүлгөн. То есть перекит деген неме менен ошо өтпөй калганбыз. Бизди өткөзбөй коюшкан. Биз 6 ай жүгүрдүк. Сиздин жарлыгыңыз чыккандан кийин акчабызды көтөрүп алып, бизди өткөзүп коюңуздар деп 6 ай жүгүрдүк. Тилекке каршы жыйынтык болгон жок. Эмнеге өтпөй калды? Шылтоо эмне деп? Шылтоо сол жака руль өтүп калган, ошондой автоунааларды алгансыңар деп. Биз ушул биздин жолдорго ылайык болсун деп ошол ыңгайлуу экен деп ошо сол жактагы руль бар автоунааларды алганбыз да. То есть мурда оң жактагы рульду сол жака перекитке кылып анан алып келдиңерби же бул Кыргызстандын ичинен перекитке кылдыңар? Жок, ошол жактан перекит болуп келген унаалар. Андан кийин бизде андай унаалар кыргыз номерде жүргөн унаалар кеңири. Экинчи жагынан биз август айында финансы министрлигине барып кирдик жардам сурап. Ал жерден да жыйынтык чыккан жок. Жогорку кеңешке кайрылдык. Марлен Маматалиев, Жанар Акаев, башка депутаттарга кайрылдык, бирок бир дагы жыйынтык чыккан жок. Анан эң кызыгы биз ошол өтпөй аткан, өтө албай аткан убагыбызда биздикиндей эле автоунаалар өтүп алышты. Алардын тааныштары бар экен дейт. Кудай эле биздикиндей автоунаалар өтүп кетишти. Так, неме жооп берчи МВД? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Кара Суу элинин тургундары, бул маселе көйгөй. Бул боюнча Садыр Нуркожоевич былтыр 1 апрелден 1 октябрына чейин мунапыз жарыяланган. Ошол жерге жетишкендер өткөн. Быйылкы жылы биз сиздин долбооруңуздун жарлыгын алып коомдук талкуу жүргүзүп атабыз. Ошо процедура бүткөндөн кийин сиздин карооңузга киргизебиз, дагы мунапыз берүү убакыты боюнча. Жо, ал эгерде сен жооп берчи мага. Мисалы, биз праворульныйларды айтып атабыз, туурабы? Оң рулдууларды. А булар ошол жактан солго перекитке кылып туруп алып келип атпайбы? Сол рулдуу болуп кириш керек да бизге. А неге проблема кылып атасыңар аны? Ал жерде болсо булардын сертификат кагаздары керек да, оң жактан солго которулду, баары мыйзамдуу болгон деп. Техникалык туура келет деген. Кагаздары жок болуп атат, ооба. Азыр эми дагы эме беребизби буларга? Ооба, буйруса жарлык даярдалып атат, сизге киргизебиз. Түшүндүңүз, а? Түшүндүм, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге чоң рахмат. Анан дагы бир уктап жатып албай, үлгүрүп калгыла анан. Үлгүрбөй калдык. Сиз берген убакытта үлгүрөбүз. Рахмат сизге. Анан дагы мына Россия Федерациялуу номерлүү балдардагы салам айтышты эле. 4000ден ашык. Макул, салам айтып коюңуз менден дагы. Ооба, салам айтам. Ошолорду да бир карап берип койсоңуз. 4-cü mikrofon. Assalamu alaikum, Sadır Nurkожоевич. Men Datkayıl hökümetinden Tuvaşov Çoyunbek. Sadır Nurkожоевич, bizde bir köp yıldan beri çeçilbey gelgen mesele var.
Бул маселебиз көп жылдан бери чечилбей келген маселебиз бар. Көпөрө маселеси. 200гө чукул кожолугубуз бар. 1000ге жакын жашоочубуз бар. Көп жыл болду буну канча губернатор келип алмашты, канча аким, айыл өкмөт деген нерселерге кайрылдык, чечилбей келип атат. Ушуну чечип беришиңизди суранабыз. Ошол элдин атынан келип ушулду айтканы келдим эле. Ушуну бир көзөмөлүңүзгө алып чечип берсеңиз жакшы болмок. Макул. Макул. Кийинки микрофон. Рахмат. Биринчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич. Мен Ош шаарынын тургуну Улукбекова Сапаргүл, апамдын арызы менен келип отурам. Ушул жылдын 10 февраль күнү УКМК кызматкерлери келип, атамдын иштеп турган жери, анан үйдү тинтүү кылышып, эч кандай кагаздарын көрсөтпөстөн бизге бербестен тинтүү кылып үйдөгү бүт документтерди, ишканадагы акчаларды, анан анын үстүгө менин ипотека төлөй турган сумкамдагы акчамды да колумдан алып кетишти, күч колдонупчу. Азыркы убакта апам үстүнөн 3 адам арыз жазды деп атышат. Мавлянова Дилфуза, Абдыкадырова Сара, Камилова Дилбар деп. Булар үчөө тең Ошто бардыгы билишет, мошенница экенин билип туруп, апам үстүнөн курундай доомат кылып арыз жазып, Эмне доомат? Апаңызга эмне доомат коюп атат? УКМК кызматкерлери 222 статьяны коюп коюптур, оор кылмыш деп. Негизи ол ондой жок апам. Жок, тиги 3 аялдын доосу неге? Не доо? Карыз деп. Мошенничество. Мошенничество. Ол негизи ол 3 аял тең апамдан карыз өздөрү. Ошо карыздын бербештин айласын таап, ушу курундай доомат менен каматып жатышат. Азыркы күндө кечеги эмеден соттон чыгардык эле үй камагына. Ошо 222 статья менен каралып эле чыгарылган. Ден соолугуна байланыштуу чыгарылып, кайра дагы ошол эпизод менен эле карап туруп, кече күнү дагы киргизип коюшту десеңиз. Канча сумма? 3 аялдыкы канча дооматы, канча сумма? 3 аял эмес, бул жерде бир эле аял бар. Үчөө биригип алган. Жалпы суммасы канча доомат? 6 миллион 800 деп жазган. Ол негизи бизге карыз ошол сумманычы. Укук коргоо органдары Анан урматтуу адилеттүү калыс териштиргиле. Эгерде ошол бул кишинин айтып атканы чын болсо, чындыкты ордуна койгула, түшүнүктүүбү? Чыгарып коюп эле тергесеңер болот го дейм аял кишини. Менин оюм да, жеке оюм. Мен силерге приказ берип аткан жокмун. Ким? Прокуратура жооп берчи аны. Саламатсыздарбы? Баш прокурордун орун басары Бек Турганов. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздер Ош шаарында эле арыз менен келбедиңиздер. Арызды регистрация кылып албадык биз. Карап чыкты. Бул боюнча жанагы расставщица боюнча иш козголуптур. Садыр Нуркожоевич, 100дөн ашык бир эпизод бар дейт. Документтер табылып, расставщиктер боюнча иштер жүрүп атпайбы? Ошо боюнча да. Анан кечээ камап кайра чыгарышыптыр. Кайра мошенничество боюнча иш козгоп, кайра киргизип коюштур да. Бул Ош шаарынын ички иштер башкармалыгы тарабынан тергелип атат да. Аны көзөмөлгө алабыз. Көзөмөлгө алгыла, калыс карагыла. Ушундай проблемалар аябай көп да. Бири-бирин алдап кеткен, акчалып алып бербей койгон, анан эле арыз жазып эле, ушинтип эле сүйрөлүп эле бири-биринин үстүнөн ушинтип ызы-чуу болуп түшкөндөр аябай. Анан дагы бир суроом бар эле, президент. Айтыңыз. Тергөөчүлөр жогору жактан деп эле бизге кысым көрсөтүп атат деп эле ошондой деп атышат да тергөөчүлөрчү. Жогору жактын сиздин апаңыз менен нече атагы бар эми? Ошону таң калып атабыз да, биз ошого акыйкат издеп келдик да астыңызга, президент. Болду, түшүнүктүү. Көзөмөлгө алам мен муну. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу президент, урматтуу элим, мен Умурбекова Оюм Козиевна. Ош шаары Алимбек Татка. Атыңыз ким? Оюм. Ош шаарынан келдим, Алимбек Татка 351 домдон. Ушу 351 домду сиздин көзөмөлүңүздүн негизинде курултайга барып атып, ушул мына Орунтаев эксплуатацияга берди эле. Ушул Эмаком курган үйдү дагы эле 1 жылдан бери тех паспорт ала албай атабыз да. Ушул тех паспорт алганга Эмакомдун бардык үйлөрү арест экен да. Бишкек, Ош, Жалал Абад, Кызылкая, Баткен бүт бардыгы текшерип чыктык. Ошолордун бүткөн үйлөрүнү аресттен чыгарып берсеңиз жашап аткан. Биз документ болсо элдер акчаларını үлүшчүлөр акчаларını Эмакомго да төлөйт болчу. Анан кийин ошол Алимбек Татка 351 үйдү мына жаңы жагдай менен жазса кайрадан эле снос деп жогорку соттон немеге жатпайт деп койду да. Министр, курулуш министри жооп берсинчи азыр. Саламатсыздар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу жыйын катышуучулары. Эмаком компаниялары боюнча биз былтыр сиздин тапшырмаңызга ылайык бардык үйлөрүн
курулуп, ички кишилер кирип кеткен үйлөрдүн баарын эксплуатацияга бергенбиз. Бирок ошол эле учурда козголгон кылмыш иштеринин негизинде ушул эле үйлөр арестке туруп калган. Аресттин негизинде бүгүнкү күндө кадастр органдары техпаспорттарын бере албай атат. Неге бүтүрүлбөйт? Кылмыш иштин негизинде козголгон. Баягы мурунку алдамчыларга кылмыш иши козголуп калган. Ошонун негизинде арест туруп калып атат. Аресттин негизинде кадастр органдары биз берген эксплуатациянын негизинде техпаспорттарын бере албай атат. Жок, булардын иши бүтөбү андыгы? Бизге ошол арест маселеси чечилсе, уже техпаспорттарды таратып берет элек. Аресті ошо эми бүткөн үйлөрдү хотя чыгарып туруш керек да, калган ошондо бүткөн үйлөр үлүшчүлөр төлөбөгөндөр бар. Эмакомго төлөйт эле, карыздарын баарын кутулат болчу. Ким козгоду эле ишти буган? Бузулсун деген мурдагы снос боюнча калтырып коюп атат да, акыркы жаңы жагдай менен Орунтаев эми эксплуатацияга берди, бирок соттор кайра эле сноста калтырып коюп атат, жаңы жагдай менен каралбай. Так, бул маселени мен былтыр тапшырма бергенмин, былтыртан бери иштеп атасыңар, туурабы? Сот, курулуш министри, прокуратура анан иш козгогон кимдер болду экен? Ички иштерби же УКМКбы чогуу биргелешип отуруп туруп, кеңешип туруп, кеңешме уюштуруп, тегерек столду мындай дискуссия кылып туруп чечкиле. Чечилиш керек да акыркы маселе. Ушул бойдон жылдап созулуп жүрө бериш керек да, 10 жыл, 20 жылдап. Туурабы? Все чечкиле. Болду, бул ишиңизди мен көзөмөлдөм. Өтүнүч ушуну бүтүрүп бериңиз. Анан экинчи суроом бар да. Жана военныйлардын пенсионер военныйлардын пенсиясын көтөрсөңүз өмүр бою мына иштеп эми эле пенсияга чыкканда инсульт болуп жатып калды. Менин күйөөм дагы ушундай азыр инсульт сүйлөй албайт, өзү болбогон пенсия, анан баягы өмүр бою медалдарды алды, мындай. Болду, муну карап көрөбүз. Пенсияларды. Анан кийин үчүнчү вопрос эмес, өтүнүчүм бар да. Үчүнчү өтүнүшүм жанагы ички карыздар 10-чы жылы 150 миңден суда алган. Ошо бей бешаралар үй да жок, эме да жок. Ошо базарларда бузулуп кеткен боюнча ишсиз төлөнбөй калды да, аз-маз эле суммалар бар. Ошону кеч берсеңиз ички карыздарды, суданы. Карап көрөлү муну. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Assalomu alaykum. Sadir Japarov Nurg'ochoyevich. Xush kelibsiz Qarasur rayonidan. Men aytib ketsem, men aytsam go'y-go'yimdi. Men 1993-жылдан beri Turatali Atınız kim apa? Atınızı da aytmayın. Ay, kechirasiz. Qarasur rayonining Жаңарық айылынын, Pravda айылынын turgunu bo'laman. Atınız. Atım Haydarova Yıldız. Men go'y-go'yim aytib ketsem, menim 1993-жылдан beri Turatali bazarında işteymin. Oşol жылдан beri iştep kele jatıp, mına bazardın sırtında 2007 жылы 10 сотик неме алганмын. 10 сотик склад алганмын. 10 сотик складты $22,000 сатып алып, ушул күнгө чейин иштетип келе жатат элем. Анан базарда өзгөрүштөр болду дагы. Бул жерде базаркомдор айтты, уже сиздин жериңиз мына 25-жылдан баштап мамлекетке өттү эже. Бул жерди бошотушуңуз керек, же болбосо аренда төгүшүңүз керек деди. Ана мен айттым, $22,000 сатып алсам, аренда төгөмүнбү десем, ооба, төгөсүз, төкпөсөңүз бошотуп чыгышыңыз керек деди. Ана мен ушул жерге 125 миңден айына төгүп жатам. 25-жылдын 12-20 şu dekabrdын айынан баштап төгүп жатам да, 125 миң сомду. Ошону караштырып берсеңиз, башта мен жер акыны 6 миңден төкчүлөм. Азыр ушундай болуп кетти арендасы. Ошону караштырып бере аласызбы, суранамын. Кайсы тариф менен ушул 125 миң төлөп атамын, билбей атам да, мен ушуну караштырып берсеңиз, сизден сураныч. Так, Жылдыз апа, мындай кылалам да, ушу залда ушу Карасуу базары, Туратали базары боюнча дагы барбы кол көтөрүлөчү проблемасы барлар? 20 чактадан бар экенсиңер, Анда микрофонго чыкпай эле койсоңуздар, мына бул апага жооп бергеним силерге дагы тиешелүү болот. Убактыбызды албайлы бири-бирибиз менен. Тынчыраак отурсаңыздар кичине мындай. Урматтуу тургундар, биз мындай жооп беребизби? Урматтуу Карасуу тургундары, эми президентибиз келип отурат. Атай силер менен түз баарлашайын, маселеңерди чечип берейин деп келип отурат. Бул жерге уулбай атпай, кичине бир
Madaniyatыбызды, сый урматыбызды билгизбейли. Берилет суроо. Кичине тынчтанып койсоңуздар эми бул жерден эле бирибизден кылыша бересизби? Бул Туратали базары боюнча мындай. Мен кызматка келгенде тапшырма бердим эле. Ош базары, Дордой, анан Кара Суу базары боюнча. Союз тараган мезгилден бери карай контейнерлерде отуруп соода кыласыңар, кыштын күнү үшүйсүңөр, жайдын күнү ысыйсыңар. Далай эжелерибиз, апаларыбыз, карындаштарыбыз, ага инилерибиздин бардыгы ошол базарлардан оорукчан болуп калгандар көп. Туурабы же туура эмеспи? Анан тапшырма бергенмин. Давайте мындай бир өнүккөн өлкөлөрдө сыяктуу жанагындай соода борборлорун, базар эмес мындай тышта отуруп контейнерде эмес, соода борборлорунда отуруп соода кылгандай шарттарды түзөлү деп. Анан бысымылда дегенде эле Салымбеков аксакалды чакырып келдим элем, Дордой базардын ээсин. Анан айттым эле, аксакал мына 30 жылдан бери сиз ушул базардан сиз миллиардер болдуңуз. Долларыбы дейбизби, сомубу дейбизби? Ушул жерде эми оңдоп, баягындай жана Дубай мол, Турциядагыдай, Стамбулдагыдай мындай бир эмелерди куруңуз деп. Элге шарт түзүп бериңиз. Аялдарыбыз тышта отурбасын кыштын күнү, жайдын күнү ошол ысыкта контейнерде бышпасын. Десем, макул жер трансформация кылып берсеңиз, бир 100 гектар жерим бар, ошол жерге көчүрүп, анан кайра тиги жерди контейнерди кайра ал жерге да салам деген бүгүнкү күнгө чейин салган жок. Билбейм, карылыкка моюн сунуп баратабы же кичине акчасын аябы атабы, мен сурай элекмин, жакында чакырып сурайм. Ош базарын болсо өзүбүз колго алганбыз, мамлекет мына жакында 1-2 айдын ичинде берки Ош базардагынын бардыгын жаңы базарга көчүрүп барабыз. Базар деп айтууга болбойт, ал жерем соода борбору. Кара Суу базары боюнча дагы акыркы где-то бир 3 жыл, 4 жыл болуп калды го. Нурбек деген жигит турат деген тиги жерде. Москвада базар иштетип жүргөн жигит эле. Бул баланы мен тапшырма берип жибергенмин. Давайте Кара Сууну дагы контейнерлерден кетели, мындай имараттарды куралы, мындай жайдын күнү салкын, кыштын күнү жылуу жерде отуруп элибиз соода кылсын деп. Анан ошонун негизинде ал жерде бир 5-6 кожоюн беле Нурбек, 5-6 кожоюну бар жерлердин. 30га жакын базар көмөлчү, Садыр Нургожоевич, бүгүнкү күндө азыр баары мамлекетке өтүп бүткөн. 30га жакын жерлерди ээлеп алган, бөлүштүрүп, 1 гектар, 2 гектар, 3 гектарлап туурабы? Ошондой болчу. Анын баары мамлекетке өткөн, Бүгүнкү күндө мамлекетке өтүп. Азыр эми анын курулушу жүрүп атат, бирок абдан жай. Ош базарга, жаңы Ош базарга көчүрөбүз, азыр Бишкекти. Ал жерден сразу эле акча түшөт. Мисалы Ош базарда азыркы Ош базарда 6700 орун болсо, жаңы базарда 10800. Даже андан да көп, анткени баягы азыркы Ош базарда 6800 мындай бир 1-2 квадрат метр эле жерде турган болсо, тиги жерде 10-15 квадрат метрде соода кылышат да. Эми муну жакында көрөсүздөр, өзүңөр деле Бишкекке каттагандар болсо барып көрүп кетсеңиздер болот. Анан ошол жака көчүрөрүбүз менен биз болгон күчүбүздү Кара Сууга жумшайбыз, базарга. Кара Сууга да так эле ошол Бишкектегидей чоң болбосо да андан кичирээк, анткени андай чоң кура албайбыз, жери жетпейт тура. 12 гектар жер бар беле? Азыр 24-26 гектарга жетип калды. 26 гектарга жетип калды. Анда ошо Ошто Бишкектегиден кем эмес базар кылып туруп, жакшынакай соода түйүнүн куруп беребиз. Эң заманбап соода түйүнүн куруп беребиз. Анан сиздин проблеманы сиз ошол бая мурдакы базаркомдордон сатып алгансыз да, контейнердин ордун туурабы, 22 миңге сатып алдым деп атпайсызбы? Анан 25 миң төлөп атам, мурда 6 миңден төлөчүмүн деп. Мунун бардыгын иретке келтиребиз. Салып бүтүп, анан киргизерде бир дагы соодагер тышта калбайсыздар. Ошол кирерде, бая бөлүштүрүп берерде, анан кийин ар бириңер менен отуруп туруп, канча 5 миң соодагер барсыңарбы, 6 миң ошонун бардыгын ошол күнү чечебиз. Анан базаркомдор дагы, бая илгери 90-жылдары жерлерди сатып алгандалар, приватташтырып алган, сатып алганы бар деген. Аларды да биз талада калтырбайбыз. Аларга да бир ичинен курулган имараттын ичинен орун беребизби ошо жер үчүн? 1 гектар жерин кайтарып алган болсок мамлекет. Кээ бирөөнүкү 5 гектар жер экен, бир эле киши 5 гектарды ээлеп алган экен. Анан ошо 5 гектарга контейнерлер тизип коюп туруп, силерге ошо 22 миңден 30 миңден саткан. Анан ошол киргизип атканда ошол акчаларыңар боюнча жанакындай аренда төлөгөн төлөмүңөрүңөр боюнча ошондо чечебиз. Азыр эми дагы бир аз убакыт чыдап турсаңыздар, Кара Сууга дагы жетебиз. Где-то бир июнь-июльдарда көчүрөбүз Бишкекти, август-сентябрларда
ушул күздө кышка жакын эми же болбосо келерки жылы жазда Кара Суу базарындагы соода борбору курулушу башталат. Ашып кетсе 1 жыл 1,5 жылда бүтүрүп, зыңкыйган эң акыркы үлгүдөгү заманбап соода борборунда иш кыласыздар мындан кийин. Мунун баары менин жеке өзүмдүн көзөмөлүмдө. Ош базар, Дордой, Кара Суу. 4-cü mikrofon. Elge şart түзүп бериш үчүн. Elge, соодагерлерге.